Саламатсыздарбы? Сиздер менен Биялаш теле берүүсү жана анын алып баруучусу Нуркыз Улановна. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү биздин коногубуз Мамед Мамакеев мектебинин креативдүү, позитивдүү биология сабагынан берген мугалими Ашанбекова Гүлзада Асанбековна. Саламатсыңбы? Андай эмесе сизге биринчи суроону бир клеткалуу жандык Амеоба бергиси келип жатат. Саламатсыңбы Амеоба? Сурооңду бере кой. Эгер сиз бир жандуу организм болсоңуз, кайсынысы болмоксуз? Сонун суроо экен. Кайсы жандык дегенде мен дарак болмокмун. Себеби дарактар тамыры менен жерге бекип, сабактары менен асманга умтулат. Мугалим да ошол сыңары окуучуларга таяныч катары болуп, окуусуна мыкты шарт түзүп берет. Сүйүүнүн символу жана жашоонун мотору жүрөк өзүнүн суроосун сизге узатсын. Саламатсыңбы жүрөк? Кесип катары биологияны эмнеге тандадыңыз эле? Түшүнүктүү. Биология бул жашоонун өзү. Ар бир дем алуу, ар бир жүрөктүн какышы бул илим. Мен окуучуларга бул илимди үйрөткүм келди. Ошол себептен жүрөк ушул кесипти тандадым. Талыкпас эмгектин, тазалыктын жарчысы Ары сурооңду узат. Гүлзада Асанбековна өсүмдүктөр сүйлөй алса, эмне деп айтмак? Саламатсың бары? Сен менин кезиккениме абдан кубанычтамын. Сага таазим кылам десем да болот. Сен бардык айлана чөйрөнү тазартасың, чаңдаштырасың. Сен аркылуу жашоо жүрүп турат. Бизди коргогула, бизди сактагыла. Себеби силердин жашооңор биз менен байланыштуу деп айтмактары. Сен деле билесиң го муну? Нургуз туурабы? Ооба. Сөйлөп жүрүүчүлөрдүн атынан Жылан келиптир. Андай эмесе Жылан сурооңду узат. Биология сабагынан окуучулар эмнени үйрөнүшү керек? Түшүнүктүү. Ар бир жандуу организмдин кыймыл аракетин, өсүмдүктөрдүн дем алуусун, ошол эле өсүмдүктөр тамак пайда кылуусун деги койчу, эмнени гана айтса болот, жөн гана формула эмес, табияттын баардыгын биология илиминде үйрөтөм. Андай эмесе кийинки суроону өзүнө берели. Биология мугалими болуу сизге эмне берди? Биология мугалими болуу бул өзгөчө бир эмгекти талап кылат десем болот. Биологияны изилдөөдө, үйрөнүүдө, окуучуларга сабак берүүдө сабырдуулукту, тырышкан, талкпаган эмгекти талап кылат. Ошондой эле ар кандай кичинекей жеңиштерге кубанууну үйрөтөт. Био дүйнөсүнөн өзгөчө ойгоноктору келип, өзүлөрүнүн суроолорун берип, жана ошондой эле жакшы маалыматтарды алып кетишти. Эми эфирди жыйынтыктоо максатында сиз окуучуларга кандай кеңеш бере аласыз? Кеңештеримдин бири суроо берүүдөн эч качан коркпогула, уялбагыла. Илим бул суроодон башталат. Бир темадан бир нерсени түшүнбөй калсаң, ошол учурда суроо болушуң керек. Себеби илим бул майда чынжырчалардан түзүлгөн. Ошол чынжырча үзүлүп кетсе, андан ары билимиңди жоготтуң демек да. Кийинки кеңештерим болсо, окуучулар жакшы окугула, талыкпай эмгектенгиле. Билим алсаңар, эч качан кор болбойт. Салам окуучулар, бүгүн силерге кеңеш берейин. Кыйынчылыктар болсо да сабырдуу болгула жана ишенип окугула. Ийгилик силер менен болот. Окуучулар, кеңешим, ийгиликке жетүү үчүн дайыма даяр болгула жана көңүлүңөрдү топтогула. Окуучулар, кыйынчылыктардан коркпогула. Максатыңарга жетүү үчүн дайыма аракет кылгыла. Эфир абдан кызыктуу болду. Достор, саламатта калыңыздар.